Программабызды улантабыз достор, бизде кийинки музыкалык коногубуз бар. Бардыгыңыздарга аттын кашкасындай таанылып калган жакшы чыгармалардын автору Ильяс Абдразаков бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кош келдим. Рахмат, өзүңүздөрдү кутман таңыңыздар менен. Кандай жаңылыктар болуп жатат сизде? Менде жаңылыктар деле жок. Негизи жаңылыктар деп айтканда эмне жаңылыктар бар? Азыр аябай көп жаңылыктар бар. Ырларды чыгарып атабыз, клиптер жаратып атабыз, ошондой жаңылыктар бар. Жакшы экен. Анан кийин биз бардык келген коноктордон сурап атабыз, жыл жыйынтыгы кандай болду депчи. Сиз да бир жыйынтык чыгарып көрүңүзчү. Өткөн жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? Өткөн жыл мен үчүн кандай жылдардан болду? Жакшы жылдардан болду десем болот. Анткени жөнөкөй мындай тынч жана жемиштүү жылдардан дагы болду десем да болот. Негизи тынччылык болуп турса, жакшы болот баары. Эң сонун экен. Ал эми акыркы кездери сиз ушул байма-бай мурдагыга окшоп клиптерди тарттырбай калдыңыз, ырларды жаздырбай калдыңыз. Буга эмне себеп болду? Мен клиптерди тартып эле атам, ырларды деле жаратып атам, бирок эмне себепкер болуп атат билбейм. Себеп балким көрүүчүлөр көрбөй, кол бошобой көрө албай аткандыр деп ойлойм. Же болбосо бир радиолордон бу раскруткалар кичине слабыйраак болуп атат окшойт деп ойлойм. Бирок биз талкыбай эмгектенип атабыз. Жакында ушу ийниң Нияз бир жакшы дуэт жазган экенсиз. Ошол идея кимге таандык болду? Жакшы болуптур, куттуктайбыз. Рахмат. Эстегенди айтып калды. Эми клиптин идеясы Эрнис Сыдыков деген досубузга таандык. Ошо клипти режиссер болот, өзү тарткан бала. Өзүнө таандык, өзү ойлоп тапкан. Ыр болсо мага таандык. Ырдаган Нияз экөөбүз таабыз. Үнүңөр да мындай тембриңер окшоп кетти. Бир тууганбыз да кантсе да окшошуп кетет. Анан кийин мындай бир тамашалуу суроо сурагым келип атат. Ийниңиздин чачында бир жеринде ак бар го. Ал өзү табиятынан ошондойбу же? Төрөлгөндө ошондой. Ошондой болгон. Төрөлгөндө башта эле ошондой чачында ак бар. Рожденный деп койчу эле. Эң сонун экен. Ал эми жакын арада сиздин күйөрмандарыңыз сизден кандай чыгармаларды жана балким жакын арада концерт коесуз, кандай жаңылыкты күтсө болот? Жакын арада концерт да коюп калышыбыз мүмкүн. Себеби жазга барып да. Азыр жалаң гана чыгармачылык менен иштеп атабыз. Жакшы хиттерлардан жаратып, жакшы клиптерден тарталы деп. Ошондой жактар менен иштеп атабыз. Азырынча мындай аюуларга окшоп дегенде. Жакшы, ал эми мындай суроо берим келип атат. Чыгармачылыктан бир аз алыстайлы. Үй бүлө жаатында кандай болот? Үй бүлөңүз? Үй бүлөдө жаатында да баары жакшы, Кудайга шүгүр, аман эсен. Ата энебиз тынч, бала чакабыз аман эсен дегендей. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Эң сонун, эң сонун. Ар дайым ушундай жакшы эле бойдон жүрө бер. Ошол нерсе негизи чоң бакыт. Азыр болсо, урматтуу достор, Ильяс Абдразаковдон бир жагымдуу музыкалык чыгарма сиздерге тартууланат. Жандуу үн менен бардыгыңыздар көрөсүздөр, күбө болосуздар, бирок ага чейин ийгиликтин сыры